Ayağında 1,5 milyonga bankrot bolup kaçada kaldı. 1,5 milyon so'mduk treningden öttü. Tanka jasa, raketa jasa. Götür men meyeme singir olay. Reska 15 personal payda oldu. 100'dün 99 bankrot şundan da. Kardar dayar сразу толду. Bir daha minus'a ketmedi. Bunu beyin dep koyat bunu. Бұл бұйын. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün dağın saltı olayımız Business New'den treninginin bitirүүчүлөр менен sizler tanıştıralım dep vada bergenbiz. Sizler köp жерден сурайсыңар, кана бүтүргөндөр барбы, эмнелерге жетишкен, кандай болгон, sizler бүткөндөн кийин нелерди кылып жүрөт дегениңиздерден биз ушу быйындын бүтүрүүчүлөрүн, ийгиликтүүлөрүн да, башынан көп нерсе өткөндөрүн да чогултуп, силерге сунуш кылып чыгарып келатабыз. Бүгүн конокто негизи бүгүнкү конокто жигит бул менин коллегам өзү. Мындай бала кезинен чогуу иштешкенбиз. Марватовда мен менен иштеди, кийин өзүнчө да иштеди, кийин ушу бизнес нөлгө келип катышты тренингке. Азыр эми ишкерликте өз алдынча очойгон чоң бир окуу борборунун негиздөөчүсү, жетекчиси болуп иштеп атат. Урмат Турдумат уулу деген красавчик жигитибиз бар. Урмат, аш дегенде эле дароо суроо. Кандайча быйынга келип калдың? Негизи биз өз Ким таасир берди? Неге келдиң? Не түрткү берди? Неге келдиң дейм да быйынга. Буга чейин ишкерлигиң бар болчу. Азыр көптө иштеп жүргөнсүң. Негизи биз телеканалда кечкизин журналист болуп иштеп, күндүз тамак аш жеткирчүбүз да. Телеканалдагы айлык эми эч нерсе жетпейт, 15 миң сом. А тамак аш менен тапкан акча 100 миң сом болчу айына, таза. Бирок 6 жыл өтүп кеткен, өсүү жок. Өстүрөйүн десең, билим жок, мындай ойлонсоң деле оюң жетпейт эч нерсеге. Ошол маалда сиз дагы бизнеске өзгөчө келип, изилдеп, анан сиз рекламаңызды көрүп, баа менин устазым буякта жүрөт. Анан сиз бизге чейин дагы бир 10 группа бүткөн болчу. Анан мен номерин таштадым. Анан менеджерлер чалды. Айына 100 миң табам, ушундан өстүрө аласыңар десем, ооба, келиңиз. Жакшы, келип, бу эми 13 группада окуган экенбиз. Ал убакта 1 ай болчу. Окуп атканда эмне ой пайда болду биринчи тренингде? Биринчи эле уну ысмылда дегенде эмне деген чынын? Негизи баары сиз жогоруда айткандай, сиздин тарбияңызды бир аз алып калдык эле да. Бирок бизнес ой жүгүртүү такыр башка экен. Биз телеканалда мээбизди иштетип атабыз, кыйын сүйлөйт экенбиз дейт экенсиз. Бирок мен бир нерсени түшүндүм. Мени вообще иштетпейт экенбиз. Мээ жөнүндө айтканыңызда мен ачылдым да окуп. Ката биз сонун бир компьютерибизди нөлдө кармап жүрөт экенбиз. Сүйлөгөн, бир нерселерди ойлонуп жиберген, умун иштеткен, бул автоматикада эле жүрө берет экен. Жок, түпкүлүгүнө шöyle de ошол мээ жөнүндөгү мага өзгөчө таасир берди. Анан ошол күндөн тарта азыр 2 жыл болуп калды. Мен менен түздөн түз иштешкенге өткөм. Кадимкидей эле иште депчи, буйрук берип, мону чыгар, мону планда, буга жет, буну бүтүр. Мен кадимкидей кайра формула бере берет. Мен ошол мээден ачылыш болду. Жана тез результатка чыгышка дагы жана себеп болду. Быйында эмне таасир берди? Эмнесинде таң бердиң, эмнесинде иренжидиң, эмнесинде көңүлүң ооруду, эмнесинде үмүтүң акталды? Ошол быйында эмне болду? Биринчиде мындай рисковать эткенден коркпош керек деген түшүндүм. Анткени рисковать этпесең деле ошол жашоо, рисковать этсең бир мүмкүнчүлүк эшик ачылып келет экен, болуп кетиш мүмкүн. А бирок болуп кетүүдө утулбаш үчүн билим кошо берилип атпайбы? Ошондо рисковать эте бер. Плюс билимиң бар. Ошол нерсе алдыга түртүп берди. Сокур секиргенге караганда сен көрүп секирдиң. Ошол биздин группада биринчилерден болуп, мындай ийгиликке жеткен бүтүрүүчү болдум окшойт. Анткени өзү 1 ай болсо, экинчи жумада мен дароо үй шартында жасап аткан бизнесимди ашканага көчүрүп чыктым. Кол астында бир киши эле иштечү да, мен анан бир жардамчы. Ашканага секиргенде резко 15 персонал пайда болду. Андан кийин 1 айлык кирешебиз 200 миң 300 миң болчу да. Киреш деген жалпы оборот. Ошол айда резко 600 миңге секирди. Бирок аягы кызык болду. Аягында 5 айда иштедик. Бу ендеги алган маалымат менен изилдедик, башка кылдык. Аягында чайханага чейин ачтык. Масштабка чыктык. Ал жакта өзгөчө дагы бириктер болду. Бирок бардыгы бу энден башталган иш болот. Аягында 1,5 миллионго банкрот болуп качада калды. Бирок кызык. Таң калгадым. Койдур. Банкрот эмнеден болду? Эмне маселе болду? 1,5 миллион сомдук тренингден өттүм да. Тренингге үйрөнүп туруп 1,5 миллионго чыгып туруп, тренинг 1,5 миллиондук тренинг. Эмне болду бул тренинг? Негизи мен ошондой мындай депрессияга түшпөгөн абалда ойлоно алдым. Неден банкрот болдуңуз айткан? Ошол продуктадан, айлык акыдан. Мен иш уюштура албадым. Айлык акы төлөй бердиң, продукты сатып ала бердиң? Сата албадым.
Мына сага. Сата албадым. Кардар жок. Кардар таба албадым, сата албадым. Бирок аракет Кардарды кылдым. каяктан изедиң? Живой издедим, мынтип кыдырып кадимкидей. Келгиле, кошуналарга кирдим, жана офистергечи. Биз ачылды. Анан эмне болсун деп баракчаны сала бердим. Аягында акча түгөндү, карасам 1,5 миллион минус. Айтор сатуу болбоду. Мен сата албадым. Түшүндүк. Мен айтып берейинби ката эмнеде? Биз быйын башталганда ушуну какшайбыз да. Балдар биринчи кардар тапканды үйрөнгүлө. Быйында биз кардар тапканды үйрөтөбүз да. Кардарды тапканда да көчөдөн эмес, базардан эмес, интернеттен тапканды үйрөн. Ушуну үйрөнүп алсаң, анан кийин кийим тик, ашкана ач, мал бак, танка жаса, ракета жаса, үй кур, коркпой акчаны чыгар. Кардарды билбей туруп акчаны салуу бул адаттагы эле утулуш экен, туугурбу? Бул анык утулуш. 100дүн 99 банкрот ушундан да. Бирөөнү туура жасайт, бирөөнү туура жасайт. Муну кылып атат, менде да болот. Да, болот. Кардарда да бул. Биз быйында кардар тапканды үйрөткөнбүз, урмат. Мен устаз эми келем ошого. Ашкана бул өндүрүш. Өндүрүш. Тамак өндүрүш. Биз өндүрүштү үйрөтпөйбүз да. Ошо. Өндүрүштү кантип технологиясы, картасы, тиги бул башка тренингдер бар. Кайзен, майзен дегендер көп. Биздики интернетте буну бизнес контент маркетинг. Рекламасы жок, таргети жок. Ушуну үйрөткөнбүз. Карачы, келип урмат сен ушундан утулдуң. Азыр эмне мен алексиң? Жок, андан мындай болду да. Мен кайра академияга келдим. Билесиз го? Академияга келдим. Мен жакшы үйрөнө албадым окшойт. Деп кайра келип ишке кирдим. Сатууга. Сен сатуудан утулдуң да. Кайра сатууга. 1 ай иштедим. Бирок 1 ай жыйынтыгында дароо эле мындай жетекчиликке чейин көтөрүлдүк го. Тез эффект болду да. Баары буга чейинки жанагы өзүмдүн күчтүү жөндөмдөрүм бар болчу да, сүйлөшө билүү. Анан байкасам сатуу болуп атат. Сиздин кийинки тренингиңизди окудум, мен киммин окудум. Ал жактан өзүм тууралуу дагы түшүндүм. Ого. Мен тамак аш бул менин хоббим дагы эмес экен. Мен күчтүү жагым такыр башка экен деп мен адамдарды тарбиялоо багытындагы күчтүү жөндөмдү ошол мен кимминден суруп чыктым. Анан ошондон кийин балдарды тарбиялоо муктаждыгы бар экен интернеттен анализдедим. Анан бизнестеги баягы контентти эми салдым. Эми кызык жери академиядан ал убакта дагы шартка байланыштуу кайра иштен кеттик. Бирок үйдөн иштедим уже. Интернеттен үйдө отурам, өзүм аккаунт ачтым, 0 подписчик. Өзүмдүн аккаунт урмат. Анан 850 сомго таргет бердим. Бала тарбиялоо боюнча. 850 сомду 1-декабрь күнү таргет бергенбиз. Мен анализ деген базарды, спрос бар. 31-декабрь күнү кирешем 113 000 акча болду. Анан мен түшүндүм, хатам, буен мына эми иштеп атат. Чайканада мен иштетпепмин деп. Мына 1 жыл болду, Кудайга шүгүр. Биринчи баштаганда буендин формуласы менен интернеттен кардарды издөөдөн баштап 1 жыл 2 ай болду. Мен жана келинчим экөөбүз болчук. Келинчим 3 айдай аябай жардам берди, күчтүү жардам берди сатууга. Мен лид алам, ал сатат. Мен өзүм SMM, таргетолог, ал сатуучу. Ошентип 3 айдай иштедик. 3 айдан бир тууган эжемди жумушка алдым. Сатууга жетишпей калдым. Бир тууган жеңемди ишке алдым. Жеңем жаллап атты. Эжем биякта мындай чачырап. Мындай онлайндан иштетип аттык да. 250 000 оборот чыкты. Андан кийин 250 000ден дагы 3 ай иштегенден 300 000 акча чогултуп койдум. Анан мындай карасам офлайнга спрос түшүп кетти. Офлайн. Всё 300 000 акчаны дароо офлайнга салдым. Кардар даяр, сразу толду. Бир да минуска кетпеди. Азыр мына 1 жыл 2 ай өттү. Азыр Кудайга шүгүр командада 20га жакын киши болуп калды. Кудайга шүгүр. Instagram аккаунтубуз 0дөн башталган үчүн бизге тирүү бардыгы 24 000. TikTokто 27 000 живой. Бир ай оборотуң канча? 6-0. 6-0 менен 24 000 адам 6-0 берет сага. Берет. Кудайга шүгүр. Ошо атактанктын басы анда. Отур мен мээме сиңирип алайын. 24 000 эле подписчик 6-0 берет. Берип баштады. Мунуга быйын деп коет. Бул быйын. 24 000 6-0 берсе да быйын. Мен ушуну үйрөткүм келет да. Урмат өзү табий педагог да өтө оңой түшүндүрүп берди. Көрүң, биринчи өндүрүштү ачып алган, кардар тапканды билбейт. Маселе кардарда экен деген жок да, сатууда экен. Мен сата албадым деди да, келип сатууну үйрөн. Караса сатууда эмес экен маселе. О өзүнүн ичинде жөндөмдөр экен. Өзүнүн ичинде жөндөмдөр менен чыгып туруп, быйындын формуласын анан салып туруп, кардарды таап,
сатууга да отурган жок. Сатууга бирөөнү отургузду, өзү контентке отурду. Bir жыл 2 айдын ичинде алтын өлү бар цифрага 24 миң эле адам менен чыкты. Бул быйын. Ооба. Азыр эми таанымалдуулук деле Кудайга шүгүр. Кыргызстанда канча район болсо, бардык райондук деңгээлде чакыруу бар. Сенин курсуң канча саат турат? Офлайн 2 сааттан онлайн 1 саат. Канча күн? Экөө тең 10 күн. Бир эле курсуң 10 күн. 10 күн. Сонун. Аралыктагылар онлайнда окуйт. Мигранттар. Бизден бияга Америкага чейин окушат, кыргыз тил. Менден Казактагы казакстандыктар окуп атат. Мен таң калдым. Бирөөнө чалып сурадым. Эжеке, сиздерде биздикине тренинг жокпу десем, бизде жок сеникинде деди. Мен таң калдым. Казакстандык. Сен мунун патенттин өткөрүп коюшуң керек. Az biz юристтер жалдадык, Кудайга шүгүр. 2 айдан бери юристтер жалдап, как положено, жакында лицензия алайлы деп атабыз. Лицензия алынса уже как положено. Мен да бар окуйт окшойм, урмат. Жок, ата-энелер мынтишет. Биз жаш болгондо сиздин эле окучуңуз болот элек дейт. Негизи башы эмнеге келип такалып калды? Башы чындыгында адам тарбиясына келип такалып калды. Ошол тарбиянын башы исламга келип такалып калды. Мен айтам да, бала тарбияланса билим алат. Bizde atlışık bol atалыш эле да. Бирок бала келгенде ал тарбия алат, саман жел. Тарбияланган бала угат. Тарбияланган бала ата-энесин айткан кылат. Тарбияланган бала мугалим берген тапшырманы аткарат. Демек, тарбиялап эле алсак, билимди бала жеп коет о. Жөн эле. Даже аш кылып берет. Ошого тарбиялайбыз. Менимче ушул жерде ката кетип атат да. Биринчи окутайлык дейт. Жакшы мектепке бериш керек. Мына паланча миң доллар, мына мектепте жакшы окутат экен. Жакшы тарбиялайт экен дейт. Мектепти тарбиячы деп карайт ул. Мектеп билимкана да. Билимкана. Айрда эмнени тарбиялайт десе, илим алуу адебин үйрөтөт. Тынч отур, колуң мындай кылып көтөр. Өзөктүк тарбияны ата-эне берет да. Мен аябай кубанычтамын. Мен атай сен жөнүндө изилдеген жокмун, өзүнө мугайын деп. Мен үчүн чоң ачылыш. Анан устаз баягы 1,5 миллион карызды төлөп бүтөйүн деп калдым. Жок, эми мындай нөлдөр менен албетте. Бул нормаль. Анткени азыр менден сурашат да, сен өкүнөсүң дейт да. Мен 1,5 миллионго тренинг окудум. Мен алган билимден кантип өкүнөм? Ал 1,5 миллион окуган тренингим азыр мага айына берип атпайбы? Кантип өкүнөсүң? Ошого духуң жетсе ок сен да 1,5 миллион деп айтам. Туура. Банкрот бул өлүм эмес да. Ооба. Унчукпай эле жүрөбүз, канча жол. Урматтага Аллах жардам берсин ишиңде. Оңой иш эмес. Элестет, ата-эне төрөдү дагы оокатын берет, контрактын төлөйт. Анан болду, калганын ким кылат? Десе ошонун калганын урмат үйрөтүп атыптыр. Ишиңе жеңилдик берсин Аллах Таала. Биз менен байланышта бол. Мен өтө кубанычтамын. Тез келип туруп бизге да үйрөтүп тур. Сиздерден үйрөнөбүз. Аллах разы. Чоң разы. Мына ушундай туугандар. Быйындын бүтүрүүчүлөрү оңой балдар эмес, кыйын балдар. Жакында өзүбүз алардан үйрөнө баштайбыз. Силерге мен урмат аттуу табий педагог, тарбиячы жана ишкер жигит жөнүндө сүйлөшүп кабарладым. Саламатта калыңыздар. Тренингге катталуу үчүн комментарийге телефон номурубузду калтырыңыз.